Биринчи падышалар китеби. Биринчи бөлүм. Дөөт аябай каарып калган кезде аны канчалык жылуулап жабышпасын жылыбай койду. Ошондо кулдар ага мырзабыз падышага жаш кыз издешсин. Ал падышанын жанында болсун, аны карасын, аны менен жатсын. Ошондо мырзабыз падыша жылыйт дешти. Бүткүл Исраил жеринен сулуу кыз издеп, Шунамдык Абишага деген кызды таап падышага алып келишти. Кыз абдан сулуу эле, ал падышаны карап ага кызмат кылып жүрдү. Бирок падыша ага жакындаган жок. Дөөттүн кагыттан төрөлгөн уулу Адония текеберденип, "Мен падыша болом" деди. Ошентип ал майдан араба, атчан жоокер жана 50 жөөгүлүк күттү. Атасы аны "Эмне үчүн минтип жатасың" деген суроо менен капаланчу эмес. Ал абдан келишимдүү эле. Ал анын Абышаломдон кийин төрөлгөн уулу эле. Адония Серуя уулу Жояб менен ыйык кызмат кылуучу Абиятар менен кеңешти. Алар ага жардам беришти. Бирок ыйык кызмат кылуучу Садок, Жоят уулу Беная, Натан пайгамбар, Шемей, Рея жана дөөттүн эржүрөк адамдары Адония тарапта болушкан жок. Адония Эйн Рогел булагынын жанындагы Зохелет ташынын жанында койлорду, өгүздөрдү, букачарларды союп, падышага кызмат кылган бардык жүйүттөр менен өз бир туугандарын, падышанын уулдарын чакырды. Бирок ал Натан пайгамбарды, Бенаяны жана дөөттүн эржүрөк адамдарын, бир тууганы Сулайманды чакырган жок. Ошондо Натан Сулаймандын энеси Батшебага мындай деди: "Падышанын кагыттан төрөлгөн уулу Адония падыша болуп алганын уктуңбу? Бирок бул жөнүндө мырзабыз дөөт билбейт. Эми менин кеңешимди ук, өзүңдүн жаныңды жана уулуң Сулаймандын жанын сакта. Бар, дөөт падышага кирип, ага мындай де: Мырзам падыша, менден кийин уулуң Сулайман падыша болот. Ал менин тагыма отурат деп өз күңүңө ант бербедиң беле? Эмне үчүн Адония падыша болуп калды? Сен ошол жерде падыша менен сүйлөшүп жатканыңда, сенин артыңан мен да кирип, сенин сөзүңдү толуктайм." Батшеба падышанын уктоочу бөлмөсүнө келди. Падыша өтө каар эле. Ага Шунамдык Абишага кызмат кылып жүргөн. Батшеба ийилип падышага таазим кылды. Падыша андан "Сага эмне керек?" деп сурады. Батшеба ага: "Мырзам падыша, уулуң Сулайман менден кийин падыша болот. Ал менин тагыма отурат деп күңүңө Кудай Теңириң менен ант бербедиң беле? Бирок азыр Адония падыша болду. Мырзам падыша, сен болсо ал жөнүндө билбейсиң. Ал көп өгүз, букачар, кой союп, падышанын бардык уулдарын, ыйык кызмат кылуучу Абиятарды, аскер башчы Жояпты чакырды. Бирок кулуң Сулайманды чакырган жок. Бирок мырзам падыша, бүт ысрайылдыктар сени карап, өзүңдөн кийин кимди тактыга отургузуп, падыша кылып жарыяларыңды күтүп жатышат. Болбосо мырзам падыша ата-бабалары жаткан жайга коюлганда, айып мага жана уулум Сулайманга коюлат" деди. Ал падыша менен сүйлөшүп жатканда Натан пайгамбар да келди. Падышага "Натан пайгамбар келди" дешти. Ал падышанын үстүнө кирип, жерге чейин ийилип таазим кылды. Анан Натан мындай деди: "Мырзам падыша, менден кийин Адония падышачылык кылат, менин тагыма отурат деп айттың беле? Себеби ал бүгүн түшүп келип, көптөгөн өгүз, кой, букачар союп, падышанын бардык уулдарын, аскер башчыларды жана ыйык кызмат кылуучу Абиятарды чакырды. Алар аныкында ичип жеп отурушат. Жашасын Адония падыша деп жатышат. Бирок кулуң мени ыйык кызмат кылуучу Садокту, Жоят уулу Бенаяны жана кулуң Сулайманды чакырган жок. Бул менин мырзам падышанын каалоосу менен болдубу? Өзүңдөн кийин тагыңа ким отурарына кулуңа эмне үчүн айткан жоксуң?" Дөөт падыша: "Мага Батшебаны чакырып келгиле" деди. Ал кирип падышанын алдына келди. Падыша мындай деп ант берди: "Менин жанымды бардык кайгыдан куткаруучу Теңир түрүү. Мен сага менден кийин сенин уулуң Сулайман падышачылык кылат, ал менин тагыма отурат деп Исраилдин Кудай Теңири менен ант бергем. Мен аны бүгүндөн калбай орундатам." Ошондо Батшеба жерге чейин ийилип падышага таазим этип: "Мырзам, дөөт падыша, кылымдан кылымга жашасын" деди. Дөөт падыша: "Мага ыйык кызмат кылуучу Садокту, Натан пайгамбарды, Жоят уулу Бенаяны чакырып келгиле" деди. Алар падышага келишти. Падыша аларга мындай деди: "Менин кулдарымды алып, уулум Сулайманды качырыма мингизип, Гихонго алып баргыла. Ал жерде ыйык кызмат кылуучу Садок менен Натан пайгамбар аны Исраилга падыша кылып майлашсын. Анан сурнай тартып, жашасын Сулайман падыша деп жар салгыла. Анан аны кайра алып келгиле. Ал келип менин тагыма отурат. Менин ордума ал падышачылык кылат. Мен аны Исраил менен жүйүткө жол башчы кылып дайындадым." Жоят уулу Беная падышага мындай деди: "Омин, мырзам падышанын Кудай Теңири да ушинтип айтсын. Кудай Теңир мырзам падыша менен болгондой эле Сулайман менен да болсун. Ал анын тактысын менин мырзам дөөт падышанын тактысынан да жогору кылсын.
Ошентип ыйык кызмат кылуучу Садок, Натан пайгамбар, Жоят уулу Беная, керейликтер менен педейликтер Сулайманды Дөөт падышанын качырына мингизип Гихонго алып жөнөштү. Ыйык кызмат кылуучу Садок жыйын чатырынын мүйүзүнө коюлган зайтун майын алып Сулайманды майлады. Анан сурнай тартышты. Бүт эл Сулайманды коштоп жүрдү. Эл чоор тартып, аябай кубанып, жер жаңырта кыйкырып жатты. Муну Адония жана анын чакырган коноктору тамак жеп бүтүшөр менен угушту. Жояп сурнай үнүн угуп, бул эмне деген ызычуу? Шаарда эмне болуп жатат деп сурады. Ал сүйлөп жатканда ыйык кызмат кылуучу Абиятар уулу Жонатан келди. Адония: "Кир, сен жакшы адам элең, жакшы кабар менен келгендирсиң" деди. Жонатан Адонияга мындай деп жооп берди: "Ооба, мырзабыз Дөөт падыша Сулайманды падыша койду. Падыша ыйык кызмат кылуучу Садокту, Натан пайгамбарды, Жоят уулу Бенаяны, керейликтер менен пелейликтерди аны менен кошо жиберди. Алар аны падышанын качырына мингизишти. Ыйык кызмат кылуучу Садок менен Натан пайгамбар аны Гихондо падыша кылып майлашты. Алар ал жактан кубаныч менен кайтышты. Шаар кыймылга келди. Силер уккан ызычуу мына ушундан. Сулайман падышачылык такка отургандан кийин падышанын кулдары мырзабыз Дөөт падышаны куттуктаганы келип, Кудайың Сулаймандын атын сеникинен да жогору кылсын, анын тактысын сеникинен да жогору койсун дешти. Падыша төшөгүндө отуруп таазим кылды. Анан падыша Ысрайылдын Кудай теңирине даңк. Бүгүн ал менин тагыма өз уулумду отургузду. Муну менин көзүм көрдү деди. Ошондо Адониянын чакырган конокторунун баары корккондорунан тура калып, ар кимиси өз жолуна түштү. Адония болсо Сулаймандан коркуп, ордунан турду да барып курмандык чалынуучу жайдын мүйүздөрүн кармады. Сулайманга мындай деп билдиришти. Адония Сулайман падышадан коркуп, курмандык чалынуучу жайдын мүйүздөрүн кармап алып, Сулайман падыша кулун кылычтап өлтүрбөйм деп, мага азыр ант берсин деп жатат. Ошондо Сулайман: "Эгерде ал ак ниет адам болсо, анда бир тал чачы да жерге түшпөйт. Эгерде арам ою болсо, анда өлөт" деди. Анан Сулайман падыша киши жиберип, аны курмандык чалынуучу жайдан алдырды. Ал келип, Сулайман падышага таазим кылды. Сулайман ага үйүңө бар деди. 5-бөлүм. Машаяк бизге тартуулаган эркиндикте жашагыла. Кайрадан кулчулуктун моюн туругун кийбегиле. Мен Павыл силерге муну айтамын. Эгерде силер сүннөткө отургузула турган болсоңор, анда Машаяктан силерге эч кандай пайда жок. Сүннөткө отургузулган ар бир адамга дагы муну билдиремин. Ал бүт мыйзамды аткарууга милдеттүү. Мыйзам аркылуу акталууну каалагандар, силер Машаяктан четтеп, ырайымдан ажырап калдыңар. Ал эми биз өзүбүз үмүттөнгөн, ишенимдин негизинде келе турган адилдикти рухубуз менен күтүп жатабыз. Себеби Машаяк Ыйса жолунда сүннөткө отургузулуу да, сүннөткө отургузулбоо да маанилүү эмес. Өзүн сүйүү аркылуу көрсөткөн ишеним маанилүү. Силер жакшы эле чуркап бара жаттыңар эле. Силердин чындыкка баш ийүүңөргө ким тоскоолдук кылды? Бул ынандыруу силерди чакырып алгандан эмес. Бир аз ачыткы бүт камырды ачытат. Силер башкача ойлобойсуңар деп мен толук ишенемин. Бул ишенимим Теңирден. Ал эми силерди адаштырган адам, ал ким болбосун, жазага тартылат. Бир туугандар, эгерде мен дагы деле сүннөт жөнүндө жар салып жатсам, эмне үчүн мени куугунтуктап жатышат? Андай болсо айкаш-чыгаштын азгырыгы токтойт эле да. Силерди адаштыргандар өздөрүн бычып салышса гана. Бир туугандар, силер эркиндикке чакырылгансыңар, бирок эркиндигиңер күнөөкөр табиятыңарды канааттандырууга негиз болуп бербесин. Тескерисинче бири-бириңерге сүйүү менен кызмат кылгыла. Анткени бүт мыйзам өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй деген бир сөз менен жыйынтыкталат. Бирок бири-бириңер менен тиштешип, бири-бириңерди жеп жатсаңар, абайлагыла, бири-бириңерди жеп жутуп койбогула. Мен болсо муну айтамын: ыйык рухтун жетеги менен жашагыла. Ошондо денеңердин күнөөлүү каалоолорун аткарбайсыңар. Анткени күнөөкөр табияттын каалоолору рухка, рухтун каалоолору болсо күнөөкөр табиятка каршы. Алар бири-бирине каршы, ошондуктан силер өзүңөр каалаганды жасабайсыңар. Эгерде силер рухтун жетеги менен жашап жатсаңар, анда мыйзамдын бийлиги астында эмессиңер. Күнөөкөр табияттын иштери болсо белгилүү, алар ойноштук кылуу, нике бузуу, ыпыластык, адепсиздик, бутка табынуу, сыйкырчылык кылуу, касташуу, чыр-чатак, көрө албастык, ачуулануу, уруш-талаш, келишпестик, жалган окутуу, жек көрүү, киши өлтүрүү, аракештик, шапар тебүү жана башка ушул сыяктуулар. Силерге мурда эскерткенимдей эле дагы да эскертемин: мындай кылуучулар Кудайдын падышачылыгын мурасташпайт. Рухтун жемиши болсо булар: сүйүү, кубаныч,
тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук, өзүн өзү токтото билүү буларга каршы мыйзам жок. Машаяк Исага тиешелүү болгондор өздөрүнүн күнөөкөр табиятын кумардануулары жана күнөөлүү каалоолору менен бирге айкаш жыгачка кадашкан. Эгерде биз рух аркылуу өмүргө ээ болсок, анда рухтун жетеги менен жашайлы. Менсинбейли, бири-бирибизди кыжырдантпайлы, көрө албастык кылбайлы. 32 бөлүм. 12 жылдын 12 айынын 1 күнү мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, Мисир падышасы фараон үчүн ыйла. Ага айт, сен элдердин арасында жаш арстандайсың. Сен деңизде жашаган коркунучтуу жаныбарга окшоп, өзүңдүн дарыяларыңдын ичинде атырыласың. Сууларды буттарың менен козгойсуң, анын агын сууларын ылайлатасың. Кудай Теңир мындай дейт: мен сага көп элдердин жыйыны менен өз торумду салам. Алар сени менин торум менен алып чыгышат. Анан сени жерге ыргытам, сени ачык талаага таштайм. Ошондо сага ар кыл асман канаттуулары конот. Жердин бүт жырткычтары сени жеп тоюшат. Сенин этиңди тоолорго чачам, өрөөндөрдү сенин өлүктөрүңө толтурам. Өзүң ичинде сүзүп жүргөн жерди тоолорго чейин сенин каның менен сугарам. Чуңкурлар да сени менен толот. Сен өчкөндөн кийин асманды жабам, анын жылдыздарын түнөртөм, күндү булут менен жабам, айда өзүнүн жарыгын бербей калат. Асманда жарык берип турган бардык чырактарды сенин үстүңө түнөртөм, сенин жериңе караңгылык каптатам дейт Кудай Теңир. Сен билбеген жерлерге, элдердин арасында сенин кулашың жөнүндө сөз таратып, көп элдердин жүрөгүн кайгыга батырам. Сен аркылуу көптөгөн элдерди коркутам. Мен алардын алдында кылычымды шилтегенде, сен жөнүндө угуп, алардын падышаларынын жүрөктөрүн коркунуч басып солк этет. Сен кыйраган күнү бардыгы өз жандары үчүн көз ирмем сайын титиреп турат. Анткени Кудай Теңир мындай дейт: Бабыл падышасынын кылычы сага каршы келет. Сенин элиң күчтүүлөрдүн кылычынан өлөт. Алардын бардыгы элдердин эң катаалы. Алар Мисирдин сыймыгын жок кылышат, анын сансыз эли кырылат. Анын чоң суулардын жээгиндеги бүт малын кырам. Ошондон кийин аларды адам буту ылайлатпайт. Аларды мал туягы да ылайлатпайт. Ошондо алардын сууларына тынчтык берем. Алардын дарыяларын маяк кандай кылам дейт Кудай Теңир. Мен Мисир жерин чөлгө айландырганда, ал жер өзүн толтуруп тургандын баарынан ажыраганда, ал жерде жашагандардын баарын кырганымда, менин Теңир экенимди билишет. Бул ырдала турган кайгылуу ыр. Аны элдердин кыздары ырдашат. Ал ырда Мисир жөнүндө, анын көп сандаган эли жөнүндө ырдашат, дейт Кудай Теңир. 12 жылдын 12 айынын 15 күнү мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, Мисир элин жоктоп ыйла, көргө киргендер менен кошо аны жана күчтүү элдердин кыздарын өлгөндөр жаткан жайга түшүр. Сен кимден артыксың? Түш сүннөткө отургузулбагандар менен жат. Алар кылычтан өлгөндөрдүн арасына кулашат. Ал кылычка берилди. Аны да, анын көп сандаган элин да тартып кеткиле. Эр жүрөктөрдүн эң күчтүүлөрү өлгөндөр жаткан жайда ал жөнүндө жана анын шериктештери жөнүндө алар төмөн түшүштү. Кылычтан өлгөн бул сүннөтсүздөр ошол жерге жатышты дешет. Ашур жана анын сансыз аскери ошол жерде, алардын мүрзөлөрү өздөрүнүн тегерегинде, бардыгы өлүшкөн, кылычтан кулашкан. Анын мүрзөлөрү өлгөндөр жаткан жайдын эң түпкүрүнө коюлган. Анын аскерлери өздөрүнүн мүрзөлөрүнүн тегерегинде, бардыгы өлүшкөн, кылычтан кулашкан, жер үстүндөгү тирүүлөргө коркунуч каптаткандар ошолор. Эйлам өзүнүн сансыз аскери менен ошол жерде, өз күмбөзүнүн тегерегинде алардын бардыгы өлтүрүлгөндөр, кылычтан кулагандар, сүннөткө отургузулбаган бойдон өлгөндөр жаткан жайга түшкөндөр. Тирүүлөр жашаган жерде коркунуч каптатып, өзлөрүнүн маскаралыгын көргө киргендер менен кошо ала кеткендер. Өлгөндөрдүн жайынан ага жана анын бүт аскерине жатаар жай беришти. Мүрзөлөрү өзүнүн тегерегинде, алардын бардыгы сүннөткө отургузулбагандар, кылычтан кырылгандар. Анткени алар жер үстүндөгү тирүүлөргө коркунуч каптатышкан, көргө киргендер менен кошо өздөрүнүн маскаралыгын ала кетишкен. Ал өлтүрүлгөндөрдүн арасына коюлган. Мешех менен Тубал өздөрүнүн бүт аскери менен ошол жерде. Алардын мүрзөлөрү өздөрүнүн тегерегинде, алардын бардыгы сүннөткө отургузулбагандар, кылычтан кырылгандар, анткени алар жер үстүндөгү тирүүлөргө коркунуч каптатышкан. Алар сүннөтсүздөрдүн өлгөн күчтүүлөрү менен бирге жатышпайт. Ал күчтүүлөр өздөрүнүн согуштук курал-жарактары менен өлгөндөр жаткан жайга түшүп, кылычтарын баштарына коюшкан. Алардын мыйзамсыздыгы өздөрүнүн сөөктөрүнүн үстүндө, анткени алар күчтүүлөр катары жер үстүндөгү тирүүлөргө коркунуч каптатышкан. Сен да сүннөткө отургузулбагандардын арасында кыйратыласың, кылычтан кырылгандар менен бирге жатасың.
Эдом, анын падышалары жана бүт төрөлөрү ошол жерде. Алар күчтүү болушса да, кылычтан кырылгандардын арасына коюлган. Алар сүннөткө отургузулбагандар менен көргө киргендер менен бирге жатышат. Түндүк төрөлөрүнүн баары, бүт сидондуктар ошол жерде. Ал жерге алар өлтүрүлгөндөр менен бирге түшүшкөн. Өздөрүнүн күчү менен коркунуч каптатып, маскара болушкан. Алар сүннөткө отургузулбагандар менен, кылычтан өлгөндөр менен бирге жатышат. Алар көргө киргендер менен бирге өздөрүнүн маскаралыгын ала кетишкен. Фараон аларды көрүп, өзүнүн сансыз аскери жөнүндө сооронот. Кылычтан өлгөн фараон жана анын бүт аскери сооронот дейт Кудай Теңир. Анткени мен тирүүлөр жашаган жерге коркунуч каптатам. Фараон жана анын сансыз аскери кылычтан өлгөндөр менен бирге сүннөткө отургузулбагандардын арасына коюлат, дейт Кудай Теңир. 79 забур. Ырчылар тобунун башчысына Шошан Эдут күү аспабы менен Асаптын забуру. Исраэлдин койчусу, кулак сал. Жусупту койдой кайтарып жүргөн керуптардын үстүндө отурган өзүңдү көрсөт. Ипрайымдын, Бенжаминдин жана Менашенин алдында өз күчүңдү көрсөт. Бизди куткарууга кел. Кудай, бизди кайра калыбыбызга келтир. Сенин жүзүң жаркырасын, ошондо биз куткарылабыз. Теңир, күчтөрдүн Кудайы, качанга чейин өз элиңдин сыйынууларына каардана бересиң? Сен аларды нандын ордуна көз жашка тойгуздуң, аларды көп өлчөмдөгү көз жашка тойгуздуң. Сен бизди коңшуларыбызга сөз кылып койдуң, бизди душмандарыбыз кордоп жатышат. Күчтөрдүн Кудайы, бизди кайра калыбыбызга келтир. Сенин жүзүң жаркырасын, ошондо биз куткарылабыз. Мисирден жүзүм сабагын алып келип, элдерди жеринен кууп чыгып, аны алардын ордуна тектиң. Жүзүм үчүн орун тазалап, анын тамырларын бек орноттуң. Ал бүт жерге жайылды. Тоолор анын көлөкөсүндө калды. Анын бутактары Кудайдын кедр жыгачындай жайылды. Жүзүм өзүнүн бутактарын деңизге чейин жайды. Жаш бутактары дарыяга жетти. Эмне үчүн сен анын дубалдарын ураттың? Жолдо өтүп бара жаткандардын баары жүзүмдөн үзүп жатышат. Токойдогу камандар түбүн казып, талаадагы жырткычтар талап жеп жатышат. Күчтөрдүн Кудайы, бизге кайрылып кел. Бизди асмандан кара, бизди көр. Бул жүзүм зарга кел. Өзүңдүн оң колуң отургузганды, өзүң үчүн өстүргөн жаш бутактарды сакта. Ал өрттөнүп, кыйылып бүткөн. Алар өзүңдүн каарыңдан өлүп жатышат. Сенин колуң өзүң үчүн бекемдеген адам баласынын үстүндө, өзүңдүн оң колуң тарапта отурган адамдын үстүндө болсун. Ошондо биз сенден баш тартпайбыз. Бизди тирилт, ошондо биз сенин ысымыңды чакырабыз. Теңир, күчтөрдүн Кудайы, бизди кайра калыбыбызга келтир. Сенин жүзүң жаркырасын, ошондо биз куткарылабыз.